Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ım bizge пайдалуу илим насип кыл. Үйрөнгөн билгендерибизди жакшылыгыбызга, акыретибизде пайдабызга себеп кыл. Аллах таалам жардамы менен бүгүн экинчи негизге өтөбүз. Экинчи негизде ислам динди далил менен билүү деген. Ислам дин дегенде туугандар биз ушул иманды, исламды, ихсанды, мына ушул үчөө тең диндин маратиптери деп коет, диндин даражалары. Себеби Жибрил периште пайгамбар алейхиссалату вассалам менен келип суроо жооп кылып айтканда ушул үчөө тең айтылган. Исламдын түркүктөрү, негиздери, анан имандын шарттары жана ихсандын. Ушул үч нерсени айтып, Жибрил периште кеткенде пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларына эмне деди? Бул Жибрил силерге келди диниңерди үйрөтүшүңөр үчүн деген. Ошон үчүн имандагы, ихсандагы, исламдагы бул дин. Болгондо үчөөнүн айырмасы эмне? Даражалары же мартабалары деп койсо болот. Ушул үчөө биригип дин. Ушул имандагы, исламдагы ихсанды билүү, исламды билүү болуп саналат. Аны далил менен адам билиш керек. Мына ушул бөлүктө өтөбүз. Анан бул бөлүктө өткөндө кененирээк ла иляха илlalloh келмеси, Мухаммад расулуллах келменин шарттары, талаптары, ислам беш түркүгүндөгү намаз, орозо, зекет, ажылык ошолорго токтолот. Андан ары имандын 6 шарты. Аллахка иман келтирүү, периштелерге, китептерине, пайгамбарларына, тагдырга, кыямат күнүнө дегендей. Анан ихсан. Ошону түшүндүрүп, ушул менен мусулман адам жалпысынан ислам динди далил менен билет. Эгерде эл практика кылып атат, элдер бар мусулман, элдер намаз окуп атат, элдер орозо тутуп атат, иман шарты деп ушу 6 деп уктум эле деп сокур ээрчип, өзү билбестен эмненин негизинде курулат ислам, анын түркүктөрү кандай, шарттары кандай, талаптары кандай деп мусулман билбесе, эмне болот туугандар? Буга чейин сабакта айткан элек, кабырга киргенде адам динин кайсы дегенде адам жооп бере албайт. Эмнеге десе, ал исламды адам түшүнбөсө кантип ислам менен жашайт? Тааныбасты, сыйлабас дейт. Адам исламды ошон үчүн жакшы билиш керек. Кээде адам элдер менен кошо үркүп, мен деле мусулманмын деп коет. Бирок түпкүрүнөн келсең, исламга каршы түшүнүктөрү бар, иманга каршы түшүнүктөрү бар. Ал жүрөктө болот, же сөзүндө, же амалында. Ошон үчүн адам билбеген нерсесин эмне дейт? Душман дейт. Ошон үчүн мусулман адамга мүмкүн эмес ислам динди билбей коюп, эл менен кошо үркүп жүрө берүү. Алымдар айтат, мындай адамдар кабырда жооп бериши кыйын болот. Ислам менен жашады деп айтайын десең, кантип билбеген адам ислам менен жакшы жашай алат? Кантип билбей аны менен практика кылып жашай алат? Ошон үчүн мусулман адам исламдын 5 түркүгүн туугандар, имандын 6 шартын, анан бул ихсан дегенди жакшы түшүнүш керек. Айылдарда ихсан десең, жанагы адам өлгөндө кыркына, ашына же болбосо Куран окутканын ошону ихсан деп алган. Элден сурасаңыздар азыр, ихсан деген эмне десе, таанчсе да таң албайсың. Ихсан деген ошо өлүккө жакшылык кылуу деп деле коюшуң. Болбосо бул исламдагы эң улуу ибадаттардан. Биринчи мусулман, андан ары имандуу адам, иман, анан барып ихсан. Ихсан исламдан дагы, имандан да күчтүү. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетем, туугандар. Кудайым буйруса, ушул экинчи негизде шашпай эле ислам дининде шарттары менен, келменин талаптарын Мухаммад расулуллах кирет. Ислам дегенде намаз кирет, зекет, орозо, ажылык, имандын 6 шарты, ихсанды. Ушу экинчи негизде ушуларда эмне деди автору? Ма'рифату динил ислами бил адилла. Ислам динин таанып бил далил менен деди да. Адат менен деген жок, көрдүңүздөрбү? Далил менен, адат менен. Же туул өссөм мен бар мусулман экен, элдин баары ушуну кылып жүрөт экен, мен да кылып жүрөм деп, баягы жашаган жериңдеги эл үрп адат болуп үйрөнүп калган нерсе менен жүрө бербе деп атат. Ошону карап көр, эл кылып аткан нерсе, ошону дин деп кылып атса, ошол Куран сүннөттүн негизи менен кылып атабы, же адат болуп калып, же үрп адат, же ырым-жырым болуп калып эле, ошону динге шыбап коюп туруп эле, ислам деген ат менен жасап атса, мен деле ошону жасай берейинчи деп жасап атабы. Ошон үчүн мусулман адам исламды өзү практика кылып аткарып аткан динин эмненин негизинде кылып атат? Чоң атасынан, ата бабасынан көргөндүктөнбү? Же үрп адат болуп калгандыктанбы? Же элдин баары жасап аткандыктанбы? Же ушу биздин чөлкөм мусулманчылыкты бар кармап атайын, мусулманда адамдар болгондон кийин адашпастыр деп келе кыла берет. Чоң апамдан көрдүм эле, чоң атамдан көрдүм эле, айылда бир молдо бар эле, ошодон көрдүм эле кылып атат. Ошон үчүн мусулман адам колдон келишинче ушул нерсе чын эле динде барбы? Ушул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам айтыптырбы, же жасаптырбы деп сурап коюшка эмне оордук кылат? Эмне тоскоолдук кылат? Караңгы элге капырдагы молдо деген кыргызда сөз бар. Канча андай нерселер бар. Молдо бизге үлгү эмес. Бизге үлгү мына
Алла Тааламдын Кураны, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам. Анан ушул ислам динди Алла Таалам бизге ыраа көрүп, ушул ислам дини менен бизге ыраазы болуп, ислам динди берүү менен мен силерге жакшылыгымды толуктап бердим, силерге ыраазы болдум деп Алла Таалам берген динди анан кантип биз мындай үстүртөн эле мамиле кылабыз? Бул мусулманга мындай ылайык эмес, жарашпайт. Эми биринчиден маарифату динил ислам деди. Ислам динди таанып билүү дегенде. Дин деген эмне десе, билиңиздер, диндин тилдик маанилерин, дин деген баш ийүү деген. Дана десе баш ийди деген сөз да. Аллахтын буйругун аткарып, тыйган нерсесинен тыйылды деген, ушуну дин деп айтат. Мына ушул Аллах Тааламга мен баш ийүүмдө, Аллахтын буйругун аткарууда, тыйгандан тыйылууда туура жол менен кетейин деген үчүн адам ислам динин бекем карманат. Анан диндин дагы экинчи мааниси эсеп кысап деген сөздү билет. Ошо жана малики яумиддин деп Фатиха сүрөсүндө окуп атпайсызбы? Ошо эсеп кысап күндүн падышасы деп атат да. Ошол күнү сенен эсеп кысап алат, отчет алат. Ушул жашооңду сурак бериле турган күн деген сөз. Бул экинчи мааниси. Ислам дини деген, дин деген Кудайга баш ийүү жана эсеп кысапка даярдык боло турган. Ушул диндин кармоо менен буйрук эмне, тыюу эмне, акырет күнүңө даярдык куруп, эсеп кысаңды даярдайсың деген сөз. Куранда бир нече вама адрака ма яумиддин, ал күндү сен билесиңби деп, дин деп кыямат күнүндөгү эсеп кысап күндөрдү айткан. Ал күндө яума ла тамлику нафсун ли нафсин шай'a вал амру яума идиллилlah. Ал күндө эч бир жан бири-бирине жардам бере албайт. Ал күндө бардык буйрук, амрдын бардыгы Кудайдын колунда деп. Анан бил адилла dedi. Динди түшүндүк. Исламды далилдер менен карма dedi. Далилдер менен дегенде айттыгы таклид деп коет. Таклид деген сокур ээрчүү. Эмнеге кылып атам мен билбейм, тигил кылып атат, ошончо мен кылып атам деген сөз да. Элдер жасап атат, ошол жасап атат. Мындай жол болбойт туугандар. Жана ошондой эле адамга өзүнө кайсы нерсе туура көрүнүп атса, неге муну кылып атсаң, мага жакты бул дейт да бирөө. Мен өзүм ыраа көрдүм деп коет. Өзүм ушуну аткарыштыкка уруксат бердим деп коет. Дин антип курулбайт тууган. Көзүңө жакшы көрүнгөндүгү, сага ынап калгандыгы, жанагы байкайсыздарбы, орустардан, христиандардан мусулман өлкөсүнө зыярат кылып келип калса, мусулмандын бир обряддарын жактырып калат да. Ал жактырганда иман негизинде жактырган жок ал. Мусулман болуп кирип келген жактырган жок. Просто мага жакты дейт, ушуну аткарып жүрө берейинчи дейт да. Ушундайлар бар. Ад-дину ла будда лаху минал адилла минал китаб ва сунна. Эгер кайсы бир адам динди кармаса, ошол дин менен Аллахтын ыраазылыгына жетейин, кыямат күндө эсеп кысапка мен даяр болоюн, ушул менен Аллахка жакындайын деген ниет менен карманса, анда бул диним Курандан жана пайгамбарсыз жолдон чыккан ушул. Эки булак. Анда ошону караш керек. Анан ага баары бир болсо, жанагы орус айткандай, мага жагып калды дегендей болуп калса, ал кыямат күндү үмүт кылган жок да. Акыреттеги соопту үмүт кылган жок. Жөн эле өзүнүн напсисине жагып калды. Мусулман адам дагы ошондой абалда болуп калбаш керек. Кээ бир адамдар намаз окуйт, сөздөрү окшош да, Кудай сактасын. Эмнеге намаз ушу береке алып келет экен, жашооң сонун жашап калат экенсиң деп бул дүйнө үчүн окуп аткандай. Рызкы кенен болот деп атат, анан жолуң шыдыр болот деп атат, акчаң көп болот деп атат. Ошон үчүн сооп амалдарды кылууда туугандар, биз эң чоң биздин жүрөгүбүздө ойгото турган нерсе акырет күнгө даярдык көрүү. Аллах Тааламдын буйругун аткаруу, тыйгандан тыйылуу. Ошол нерсени Алла Таалам бизге Куран менен, пайгамбарын жөнөтүү менен бизге жеткирди. Жакшылыгын жеткирди, жамандыктан эскертти бизди. Мына ушундай адамдарды ээрчип эле жашаган адамдар, далил менен билбегендер, аларга динин билбеген адам, адамдарды ээрчиген адам, жанагы имаа деп коет араб тилинде, эл үркүсө кош эркигендер. Бул динин билип, мындай адамдар шейхта бул жерде эскериптир, кабырда ха деп айтып калышы мүмкүн дейт. Адамдардан уктум эле, адамдар айтты эле, мен да айттым эле деп. Бул айып деген уят деген сөз да. Мусулман адам жарашпайт мындай. Канча адам намаз окуйт, келенин келменин маанисин билбейт, келменин шарттарын билбейт. Келменде эки рукун бар. Ушул бирөө эле кемчик болуп калса, келменин мааниси чыкпай калат, талават каралбай калат, маани түшүнбөй калат. Кандай ошондой негиздүү нерселерге көңүл бурбаган адамдар бар. Ошон үчүн фаважиб алал инсан ан я'рифа динаху бил адилла мин китабиллахи ва суннати расулиллахи. Мына бул нерсени мусулман адам диндеги кылып аткан, практика кылып аткан, буйрукту аткарып атам деп атат да мусулман адам. Тыйгандан тыйылып атам дейт. Мына ошол тыйуу чын эле Куран сүннөттө барбы сен кылып тыйып аткан нерсе? Же өзүңө жакпаган үчүн өзүң шарият кылып түзүп алып тыйылып жүрөсүңбү? Ошону караш керек. Кээ бирлерге сооп аткарып атам деп койт. Чын эле ошол сооп, сен кылып аткан сооп, пайгамбар алейхиссалату вассалам сооп деди беле ошону?
ишарат барбы Курандан же пайгамбар алейхиссалату вассаламдан? Мына кече бир эжебиз чыкты, байкушту эртең менен кыйнап, дейт 7000 дейби ушундай зикирди кылдыртат экен. Милдет дейт. Ким аны сураган адам жок. Ким ошону милдет деп айтты сага? Пайгамбар алейхиссалату вассалам милдет кылып бердиби сага? Деп сурап койгон адам жок дейт. Бирөө үйрөтүп коюпту. Кыйналып жетишпей калат экен. Куран окуганга жетишпейт экен деп кыйналып кеткен адамдар бар. Ушинтип жүктөп салган адамдар бар. Ушуну мындай кыласың, мону 999 жыл айтасың, мону 70 000 жыл айтасың деп. Мусулман адам, дин билген адам сразу сурайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушуну өзү ача албаса, аны илим ээсинен барып сурайт. Ушинтип бизге жүктөп атат, ушуну милдет деп атат. Мындай келгенби пайгамбар алейхиссалату вассалам? Исламда барбы ушул нерсе деп мусулман адам сураш керек, такташ керек. Но ушунун баардыгы эмне дейт? Далил дейт. Далил деген ушул Курандан же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолунан барбы ушул көрсөтмө деген сөз. Андан ары автор ислам дининин шариаттык аныктамасын айтып атат. Тилдик маанилерин алдык. Wa huwa al-istislamu lahu bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi deyт. Al-islam ma'khudun an aslama li-shay idha inqada lahu. Ислам деген жана моюн сунуу, багынуу, баш ийүү деген сөз. Байлануу деген сөз. Бир нерсеге моюн сунуп, баш ийип, багынууну ушуну ислам деп аталат. Көздөө, ниет менен максат кылуу бир нерсени. Ниса сүрөсүндө Алла Таалам 125-аятта айтат. Оман ахсану динан мимман аслама вajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ибрахима ханифа. Мына ушундан өткөндө чырайлуу артык дин барбы дейт. Ким Аллахка моюн сунуп, баш ийип, байланып, багынган, жүзүн Аллахты гана көздөгөн. Жана Ибрахимдин жолун ээрчип, ханиф болгон, жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынган Ибрахимдин жолун жолдоп, амалында ихластуу болгон. Баламан аслама вajhahu lillah деген, аслама вajhahu lillah деген, өзү багынып, моюн сунуп Кудай үчүн деген сөз бул ихласты айтат алымдар. Мындайча кылып аткан амалында бардыгында ихласты көздөгөн. Калуусунда, сүйүүсүндө, буйруктарды аткаруусунда, тыйган нерселердин тыйылуусунда, бүт нерседе жалгыз Аллах Тааламды көздөгөн. Кыскасы биз түшүнгөндө ислам менен биздин сүйүүбүз, калуубуз, ыктыярыбыз, моюн сунуубуз бардыгы эмнени көздөйт экенбиз? Аллах Тааламды көздөйт экенбиз. Ихлас менен, тунуктук менен Аллахтын ыраазылыгына жетейин, буйругун аткарайын, тыйгандан тыйылайын десе, ушундай ислам менен карманган адамга пайда берет, согуп жазат. Кээ бир адамдар исламга кирдим дейт, мусулманчылык, бирок эмне башка нерсени көздөп алгандар бар ибадатында. Мисалы ажылыкка барып келсе, ажыке деп айтса экен. Намаз окусам, намазы менен акыретти эмес, дүйнөнү жалгыз көздөп алгандар бар. Картайып калса, ушу жашка келип, неберең орозо тутуп атат го, уят. Жок дегенде картайганда тутуп коеюнчу, эл журт эмне дейт, баары эле тутуп алыптыр дейт. Ушундай бир ибадаттарда дүйнөнү же адамдардын көзүн көздөп, ошолордун назары үчүн дагы бир буйрук иштерди аткарып, ушу жашка келип уят, ушул нерсени таштап эле салайынчы, эл журт эмне дейт деп бир жаман нерсени таштайт. Аны таштагандан максаты Аллахты көздөгөн жок. Ислам динди көздөгөн жок. Ихласты көздөгөн жок. Ошон үчүн туугандар, истислам лиллахи бит-тавхид, моюн сунганда ихлас керек. Эми аныктамасында моюн сунууда, баш ийүүдө жалгыз Аллах Тааламды көздө. Биз биринчи негизде өттүк го, Аллах Тааламды таанууда. Кандай Аллах Таалам жалгыз десең, ибадатта да жалгыз деп. Мына бул жерде да моюн сунууда, баш ийүүдө моюн сунуп, багынып кирип келдик да исламга. Мен мусулман болдум деген сөз, о Аллахым, сенин буйругуңду аткарам деген сөз да, кыскасы. Сен жиберген пайгамбарды баш ийем, сен түшүргөн китепке менен практика кылып жашайм деген сөз. Сага багыт алдым, моюн сундум, буйругуңду аткарайын, тыйганыңан тыйылайын деп келген адамды мусулман деп айтат. Исламга ушинтип кирип келдик биз, ушундай договор менен, ушундай келишим менен. Анан мусулман болуп, неге муну аткарам, эмнеге муну тыйылам, элдин баары кылбай эле жүрөт го деп кээ бир мусулмандар ушинтип котуп калсаңыздар керек. Баланча молдо деле жасап атат го дейт. Менде бир кошунам бар, намаз окуйт, ал деле мындай кыла берет го дейт. Ушунун баардыгы эмне? Жана айттык го. Сен диниңди бир молдодон караба. Диниңди бир айылда бир ушундай мусулмандар бар, ошолор деле мындай кылып атат го деп караба. Диниңди сен Куран сүннөтүңдөн кара. Эгер ушундай болсо, анда айт. Мына Куранда мындай ката бар экен го. Куранда мындай көрсөтмө бар экен го, биз кылып атканга каршы экен го. Же пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай көрсөтмө бар экен го деп. Ал эми мусулмандарда ошибка боло берет, ката боло берет. Таштап коет, бирөө аткарат, бирөө аткарбайт. Ал бизге үлгү эмес. Ал бизге далил эмес. Мына далил мусулман адамга Куран сүннөт. Куран жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолу. Ислам дегенде Аллах Тааламды жалгыз өзүнө жалгыздап ибадатта. Кимде ким
فَمَنْ عَبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَقَدْ اسْتَسْلَمَ لَهُ. Кимде-ким жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынса, эч кимди шерик кошпосо, анда бул чын эле моюн сунуп, багынып, мусулман болгон адам. Вал инқият лаху субханаху биттаа. Инқият деген сөз тугандар. Аллахка моюн сунууда байлануу деген сөз да. Сизге бирөөнүн буйругу келсе, бирөөнүн буйругу менен Аллах Тааламдын сөзүнө карама каршы келсе, сиз Аллах Тааламдын буйругун гана аткарасыз. Буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жашоо, буйругун аткарайын, тыйгандан тыйылайын деп жашоо ушуну инқият дейт да. Мусулман адам ушундай кылып издейт. Арам адал издеп атпайык, могу арам эмеспи тамагыбызда, но ибадатым туурабы деген максат. Мусулман адамдын абалы, көздөсү, максаты ушул. Ушул дүйнөдө Аллахтын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, арамдан оолак болуп жашап кетейин. Буйругун аткарып кетейин. Инқият лаху субханаху биттаа. Моюн сунуп жашайын деген сөз. Бүт мусулманчылыктын көздөгөн, жүрөгүндөгү ойгомдай, көөдөндөгү не деп коет? Максаты. Арамга түшүп калбайын, ширкке түшүп калбайын, чоң күнөөлөрдү кылып жүрөп билбей жүрө бербейин. Чын эле буйруктарды аткарып атамбы деп. Андан кийин ушу биз дагы деле эмнеде исламдын аныктамасында жүрөбүз, шарият аныктамасында. Ислам деген моюн сунуп жалгыз Аллах Тааламды ибадатта жалгыздоо, вал инқияду лаху биттаа, байлануу. Кимге байланасыз? Ушу шариятка, исламга байланасыз. Аллах Тааламга моюн сунууда. Анан вал бараату мина ширк ва ахлихи. Жана ширктен, жана ширк кылуучулардан оолак. Ушул исламдын аныктамасын өтө керек тугандар. Эмнеге десеңиз, эгерде ушул чек болбосо мусулман адамда, моюн сундуңуз жалгыз Аллах Тааламга ибадат кылып, байланып, моюн сунуп аткарып жүрөсүз, бирок ширк кылуучулардан, капырчылык кылуучулардан, ошолорго өзүңүзгө чек коюп, ошолордон оолак болбосо, адам динден ажырап калат. Аль-бара деп коет ушуну. Ширктен жана ээлеринен оолак болуу. Оолак болуу деген үзүлүү деген сөз. Алардан алыстоо деген сөз. Ошол ширк кылган капырчылык туура эмес нерсесинин жалган экенин ишенүү. Мындай болбойт да. Булардын деле өздөрүнүн кудайы бар да. Ар кимдин ишеними үчүн сыйлаш керек да деп коет кээ намаз окуп. Булардын өзүнүн кудайы бар, биздин өз кудай бар, баарыбыз бирге сыйына берели. Ва та'тaqid вujуба адаватил мушрикин илля аннахум а'дауллах. Аллахка шерик келтирип жүргөндөрдү, капырчылык кылып жүргөндөрдү Аллах Таалам менин душмандарым дегенде. Кантип Аллах Таалам душмандарын сиз сүйүп каласыз? Кантип алар мени ыржактап, жыржактап, менин жакыным деп жүрөңүз? Ал иманга каршы нерсе. Ур, соок, өлтүрт аларды деген жок. Жөнүңө жүрөгүң менен жаман көр. Дос тутуп алба. Жакшы көрүп жүрөгүң менен сүйүп калба. Алар болгон сөзүң менен, амалың менен жалгандыгын өнүгүп өсүшүнө жардам бербе деген сөз болду ушул. Анан Аллах Таалам жаман көргөн адамдарды сиз дос тутуп алсаңыз, Аллах Таалам мен душманым деген адамды дос тутуп алсаңыз, кандай болуп калат? Аллах Таалам мен муну жек көрөм деп атса, жаман ширкти жек көрөм, капырчылыкты жек көрөм десе, ширк кылып аткан, капырчылык кылып аткан адамга сиз чек кой деген сөз. Ушул менен өзүңдүн ыйманыңды сактап каласың. Ошону арам деп көр, ошону туура эмес деп көр жүрөгүңдө. Жүрөгүңө аларга жардам бербе сөзүңдө, амалыңда. Мына бүгүнкү күндө туугандар ушул чекти жоюп салайын деген дин душмандары бар. Мындайча айтканда, уйга сыйынып атканга деле сый көргөз, ташка сый көргөз, унчукпа сүйлөө дейт. Сен өзүң кудайыңа сыйын бер болду. Ар кимдин өзүнүн кудайы бар дейт. Ар кимдин өзүнүн акыйкаты бар дейт. Эгер андай болсо, анда ким кантип акыйкат билинет? Кантип жакшылыкка чакыртылат? Кантип жамандыктан тыйылат? Эскертпесек бул туура эмес экенин, ал акыйкат экенин кабарлабасак, могу жалган, бул туура, бул акыйкат айтылбаса, кантип карапайым адам мусулмандар билет? Жаңы үйрөнүп аткандар билет. Ак менен караны, акыйкат менен жалганды, ширк менен таухидти, бидат менен сүннөттү кантип айырмалайт? Ушуну ар кандай ат менен толеранттуулук деп, мындай кооз аттар менен сүйлөп туруп, чакырбашка, үндөбөшкө, мусулман адам өзүнүн ыйманынан, исламдан ажырап калышка бараткан кадамдар бар. Бирок ушул жерден баса белгилеп коюш керек туугандар. Аль-бара, ошону оолак болуу, ал деген өлтүр же талкала, аларга зыян бер, акчасын тоноп ал, же болбосо ур, саба деген сөз эмес. Ошол жалган нерсесине салым кошпо. Жалгандын көбөйүшүнө сөзүң менен, финанс жагың менен, караның менен санын көбөйтүп, ошолорго жардам бербе деген сөз. Жүрөгүңдө ушул нерсе арам экенин бил, ошодон оолак бол деген сөз. Ла якфи аннака тастаслим ва танқат лаху биттаа ва анта ла татабарра мин ширк. Бул жетпейт туугандар. Мен исламды кабыл алдым, моюн сундум, баш ийдим, байландым Аллах Тааламга, болду. Бирок ширк кылып аткандарды мен четке какпайм. Анын ширк өзү үчүн, мени моюн сунганым өзүм үчүн деген сөздү уксаңыз, бул туура эмес. Ал ширк кылса өзү үчүн кылып атат, ал мушрик болсо. Келменди эле карасаңыз, ла илаха илlalloh деп атпайсызбы? Аллахтан четке кагып атасыз, көрдүңүзбү? Анан тастыктап атасыз.
Аллах гана жалгыз өзү ибадатка татыктуу, Аллахтан башка Кудай деп сыйына турган нерсенин баарын четке кагам деп атасың. Ушул бара. Өзүңүз мына четке кагып, келменин дагы талабы ушул. Мен аларды орусча айтканда не деп коет бизде? Моюнга албайм деп коет го. Мен моюнга албайм, ынанбайм, аларга ишенбейм. Мен олакмын андай буттардан, сыйынчу заттардан. Менин сыйынган нерсем жалгыз Аллахым, өзүм гана деп Аллахты жалгыз өзүн тастыктап, башка нерсенин баарын четке кагып атасың. Мына ошондой эле мусулман дагы исламга кирип келгенде моюн сунуп, мусулман болдум дегенден капырчылыкты, ширикти, исламды бузуучу нерселерди четке кагыш керек. Мен моюн сундум, ыймандымын, анан баары мага бирдей, баарына сый урматым кете берет. Мен жүрө берем. Мен олакпыт эле болбойм алардан, чек койбойм деген болбойт. Мусулманчылык анда толук болбойт, Алла сактасын. Кыскачалап айтканда, могу сөздөрдү 4кө бөлүп айтса болот. Исламды кагыргени жалгыз Аллах Тааламды, биринчиси жалгыз Аллах Тааламды жалгыздап ибадаттоо, моюн сунуп киресиз. Моюн сунганыңыз, багынганыңыз, баш ийгениңиздин баары ким үчүн болот? Жалгыз Аллах Таалам үчүн болсун. Эл үчүн эмес, ден соолук үчүн эмес, айылдан элдин назарынан чыгып калбаш үчүн эмес, жамааттан чыгып калыш үчүн эмес, үрп адат үчүн эмес. Ушинтип эле кылып келбедик беле, ушинтип туулуп өскөндөр элден көрбөдүк беле, ошон үчүн эле майын сынып атам деген нерсени бүт чыгарыңыз оюңуздан. Менин моюн сынган нерсенин бүттүгү ушу Аллах Таалам буйруган үчүн деп ушуну жүрөккө киргизиңиз керек. Анан экинчиден анкият лаху биттоа деген байлануу. Исламга байланасыз. Баш ийип байланасыз. Буйругун аткарып байланасыз. Тыйгандан тыйылып байланасыз. Мына ушул байланган адамда бул арам десе, неге арам деген суроону бербейт. Тиги деле кылып атпайбы? Кредит арам го десең деле, дагы деле спорт өтөргөн мусулмандар бар. Эми кандай мындай кызык жашоо болбойт го, элдин баары рассрочка өтүп кетти го. Анан силердикинде пения бар деп бул бар экен. Биз кантип жашайбыз? Мындай буйрук менен аткарып тыйылганды тыйылып жашасак жашоо деле калбай калат го деп эмне айткысы келип атат? Ошо моюн сунуп, байланып жашоо мага кыйын. Мен булдан ажырап чыккым келип атат деген сөз бул. Кудай сактасын. Ушул моюн сунуп исламдын рамкасында жашаш мага тардык кылып атат деген сөз да, Кудай сактасын. Аны кээде адам түшүнбөй деле айта берет. Сен мусулмансыңбы? Моюн сунуп кирдиңби? Моюн сунуп кирдим деген сөз эгерде Куран, сүннөттө, динде кайсын арам десе, мен арам дейм деген сөзгө келишип менен келдиңиз. Буйрук келсе аткарам деген сөз. Тыйуу келсе ошону мен да тыйылам деген сөз. Жок дегенде тыйыла албай напсиң менен кирип кетсең, анда жок дегенде ал арамды актаба да. Кээ бирлер ушуну актагысы келет. Өзү бир арамга чыгып алган, эми эмне кылабыз, жашоо деген кыйын болуп атпайбы? Аны элдин баары эле кылып атпайбы деп антип акыретке барганда, мына мен исламмын деген мен адам кутула албайт. Кабырда да ошол билбегендиктен, жанагы шек санагандыктан, эл ошо кылып атат дегенден, о элдер кылган, мен да кылгам, элдер айткан, мен да айткам. Себеби жүрөгүндө, түпкүрүндө аны менен ынанып, ыраазы болгон эмес ал динге. Алла сактасын. Кээ бир адамдар аны сыртка чыгарбайт. Элдин басымы менен кыла берет да. Бир жерде бир немени көрдүм. Ошо кошуналарынан уялгандыгынан намаз окугандар бар экен. Себеби ал намаз окубаса, алга катташпайт экен же кызын бербейт экен, ушундай. Анан ошол үйлөнүш үчүн намазга түшүп кеткендер бар экен. Ошондой бир максатты көздөп алат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын заманында мунафыктар болгон, бүт мусулманчылыкты сырткы практикаларды аткара берген. Себеби аны аткарбаса билген да, ал жерде жаша албай калышын, же олжолорго илинбей калат, мусулмандардагы келип аткан жакшылыктардан кур калып калам деп, өзүн сыртынан мусулман кылып көргөзүлгөн. Бирок түпкүрү жүрөгүндө ал исламга ыраазы болгон эмес. Алла сактасын эки жүздүүлүктөн. Ошон үчүн инкият деген сөз биттоа, байлануу деген, мусулмандан багындым, моюн сундум, байландым деген сөз. Жанагы согушта туткунга түшүп калгандардын өзүнүн эрки барбы? Чык десе чыгат, кир десе кирет. Жөн эле элестетиң эле. Отур десе отурат, тур десе тур дейт. Иште десе иштейт, туткунга түшүп калгандар. Мусулман адам Аллах Тааламга, мен Аллахым сага моюн сунуп келдим. Кана буйругуңду аткарайын, кана тыйыгыңды тыйлайын, арамыңды арам дейин, адалыңды адал дейин, пайгамбарыңды элчийин, ислам менен жашайын деп, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп исламга кирип келди да. Тилекке каршы карапайым адам мусулмандардын арасында ислам динди адат катары мамиле кылып калган да, билбегендиктен. Аны ошондон жана билбей, ошону далиме түшүнбөгөндөн тиги деле кылып атпайбы, бул деле жасап атпайбы деп молдолор да айтат. Кечээ бир айылда бир молдо бар эле, бир алкаш киши. Анан 1 жыл болду намаз окуп калгандан. Ошону шылдыңдап коюшуп, мындай эле тигиндей эле деп молдону мисалдап, же бирөө намазын таап салса ошону айтып, же өзүнүн туугандарын айтып, бирөө намаз окуйт, ал деле кредит ала берет. Бирөө бар намаз окуйт, ал деле мондай күнөө иш кыла берет го деп. Ал дин ал эмес да. Ал деле сага окшогон, бизге окшогон бир байкуш. Бир күнү күнөөгө түшүп калып, кайра оңолоюн деп тырпалактап жүргөн адам. Үчүнчүсү албараату мимма юдату тавхид.
таухидти буза турган нерседе чек коюу, улак болуу, үзүлүү, алыстоо деген ширктен, капырчылыктан. Төртүнчүсү албараату мин ахли ширк. Жана ошонун ээлеринен да ширктен, капырчылыктан алыстагандай эле ошону капырчылыкты кылып ширк кылып аткандардан да алыстоо, оолак болуу. Жанагы немелерге өткөндө айтсак түшүнбөй атпайбы? Жана падыш ата, манас атанын арбагы дейт, жанагындай күмбөз адамдар барып сыйынып кетип аткан жерлер бар го. Аттарын унуткан. Ошондой жерлерге барып азыр эмне болмок эле дейт да. Эмне болмок эле деп. Ширк кылып аткан жерге барып кантип эмне болмок эле? Санын көбөйтүп атасыз ошол жерде. Аны көргөн адам эмнеде мына сакалчандар деле намаз окуган адамдар деле жүрөт. Анда бул жерде бир нерсе бар го дейт адам. Андай жок болсо, бир сыр болбосо, бир жерде пайда болбосо эмне жүрөт бу намаз окугандар деп дагы динге кирлик адамдар ушинтип эле түшүнөт аны. Ушул менен сиз салым кошкон болосуз. Ошол жерде абыртып көрүтүүгө, санын көбөйтүүгө Алла сактасын. Ошон үчүн мына 4-чүсүнүн биринчисинде алистислам лиллахи бит таухид, жалгыз Аллах таалага болгон ибадатта моюн сунуу, ага байлануу, баш ийүү, анан таухидти буза турган нерселерден оолак болуу, жана ширк ээлеринен, капырчылык ээлерине чек коюп, алардан оолак болуу. Битахкик хади сифат такуну муслим. Мына ушул жол менен мусулман, чыныгы мусулман болот. Амма ида накаса сифатун вахида минха фа иннака ла такуну муслиман. Эгер ушул төртөөнү эскертип, ошонун бири адамда кеми турган болсо, мусулманчылыгы туура болбойт тугандар. Кем болот. Ошон үчүн исламды жакшы түшүнүшүбүз керек. Ва кам мин инсани ла я'рифу ма'нал ислам. Канча деген адамдар бар исламдын маанисин билбейт. Лианнаху лам ятааллам шей. Ва лау кила лаху ма хуа ислам, себеби исламдан эч нерсени үйрөнгөн эмес. Эгер ислам эмне десең, туура жооп бере албайт. Ислам тилдик мааниси эмне, шариаттык мааниси эмне, аныктамасы эмне, талабы эмне, шарттар эмне, даражалар эмне, мартабалар эмне? Биз айттык, дин ушу 3 даражадан болот. Биринен бири өйдө турат. Ислам дини, иман дини, иман мартабасы, анан ихсан. Ислам кенен дайыра да, мына досканы карап мына чоң тоголок чез го туугандар, мындай. Сүрөттү элестетиңиздер. Ислам ушундай кенен. Адам киргенде эле биринчи исламга кирет. Анан бир аз намаз окуп, сырткы амалдар жаткара берет, мындай практика кылып. Жүрөгүндө али иман жакшы орно элек, мындай бекем туруктуу болуп. Анан уже иман алты шарттарын берип жакшынак калып, иман жүрөктөрүн бекемдегенде, анан дагы бир тоголок болот. Анан анын ичинде уже иманын бекемдеп баштайт. Анан дагы ичинде кичинекей тоголок болот. Ошол ихсан. Мындайча айтканда, ар бир ихсанда жүргөн адам момун боло алат, имандуу болуп, исламдагы мусулман боло алат. Бирок ар бир мусулман адам момун боло албайт. Ал эми ар бир момун адам мусулман исламда жүрө алат да. Мындай чыкканда ислам, анан иман андан да күчтүүрөөк, анан имандан кийин ихсан андан да күчтүүрөөк. Бирок кайсыл жерде иман аталса, ал жерде ислам бар деп билебиз. Кайсы жерде иман өзүнчө аталып калса, ал жерде ислам бар деп билет. Бирок иман менен ислам бир айтылганда, экөөнү эки аныктама, айырмалары түшүндүрүлөт. Ислам кенен экен түшүндүк. Ошон үчүн не деди жанагы айттык го, пайгамбар алейхиссалату вассалам доорунда мунафыктар, исламга ынанбаган, капырлар, ишенбеген адамдар деле биз мусулманбыз деп исламга кирип кетип жүрө берген. Себеби сыртынан намаз окуп койгон, орозо тутуп койгон, ошентип жүрө берген. Жаназага келип койгон, мусулмандардын сырткы көрүнүшүндөгү практикалык амалдарды аткарып коюп, биз мусулманбыз деп жүрө берген. Себеби ислам кенен да, бирок алар имандуу эмес эле. Сыртынан мусулман деп көрүнгөнү менен имандуу эмес эле. Аллах сактасын. Аллахка болгон, ахиретке болгон ишенимдери жок эле. Түпкүрү жүрөгү өлүк эле. Ошон үчүн мунафыктар кыямат кайымда тозоктун эң түпкүрүндө болот деп. Себеби ли анна лейса индахум иман. Себеби аларда иман жок, ислам болгон. Ислам дегенде сырткы көрүнүштүү амалдар. Тил менен ла иляха иллаллах айтып коет. Мухаммад расул айтып коет, намаз окуп коет. Мажбурий болсо жана зекетин берип коет. Аны жүрө берген. Казы иманда, исламда адамдар не даражалары өзгөрүп турат тугандар. Адамдардын практика кылганына жараша, үйрөнгөнүнө жараша, түшүнгөнүнө жараша, аткарганына жараша биринен бири өйдө болуп айырмаланып турат. Иманда деле ошондой го. Бирөө чоң күнөөгө түшүп калгандар бар мусулмандардын арасынан. Ал капыр эмес, чоң күнөөдө пасык болуп жүрө берет. Тооба кылат, кайтат. Бирөө сооп иште умтулуп жүрөт жакшылыкта. Бирөөлөр тек гана буйрук менен тыйдан гана тыйылат, жакшы сооп иштерди аткарбайт, нафилдерди көп аткарбайт. Ошонун баары эмне? Иманда даражалар болуп атат да. Сооптордо да даражалары бар. Мусулман момун адамдар бардыгы жакшылык иште бирдей болбогондой эле, күнөө иште да бирдей болбогондой эле, ушинтип иманда да алар бирдей эмес. Иманда, иманчылыкта, момунчулукта бирдей эмес. Бирөөнүкү күчтүүрөөк болот, бирөөнүкү орто болот, бирөөнүкү алсыз болот. Ла иляха иллаллах, Мухаммад расулуллах шарттарын, максаттарын, талаптарын жакшылап кенен токтолуп үйрөнөбүз. Себеби бул дин. Себеби бул ислам дин. Ислам динди жакшы үйрөнүшүбүз керек. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.